Салам алейкум достор. Америкадан чоң салам. Азыр биз Мэриленд штатындабыз. Бүгүн түштө чыкканбыз жолго. Азыр Кемберленд деген шаардан өтүп баратып, ушул жерге токтодук гостиницага. Бул Кемберленд деген шаары 68-жолдо, 68-жолдон бүт тракистер качат, анткени абдан бийик жерлер, ылдыйыштар абдан көп. Анан атайын ушул Кемберленд шаарчасынан Рамада деген ондай гостиницага токтоп, ушул жерде номер алдык. Жакшы жери абдан арзан экен. Номерин азыр сиздерге көрсөтөм. Абдан сонун номер экен, бирок болгону суткасына 97 $95 экен. Азыр ошо паркингке келип токтоп, керектүү буюмдарды алып алып, гостиницага киребиз. Эртең ушул жерди дрон учуруп тартабыз. Мага абдан жагат. Эски зданиялар абдан көп, достор. Рамада гостиницасы. Ушул гостиницанын маңдайында 5 этаж паркинг бар экен. Азыр мен сиздерге гостиницаны бир сыйра көрсөтүп коеюн. Ушинтип жолго чыкканда кийин сиздер дагы гостиницага токтоп калышыңыздар мүмкүн, достор. Бул абдан эски шаар экен. Баягы зданиялар менде күндүз көп өткөн бул шаардан. Эски зданияларды эртең күндүз бир сыйра көрөбүз. Бул 68-жолдон көп трак айдаган жигиттер, кыздар катышат, анткени абдан бийик жана ылдыйыш жерлер көп. Азыр бир сыйра көрөбүз. Биздики 6-этажда экен. Гостиница ушундай гостиница экен. Бул жакта болсо администратор отурат экен. Мияктан сүйлөшүп, акчаңды төлөп, рецепттерди алып алып, анан лифтке барат экенбиз, достор. Так, 6-этажга чыгабыз, 6-этажга чыгалыбы? Бүгүн караңгы болуп калды, анан эртең жакшы видеолор тартабыз, макулбу? Ай, молодец. Азыр Вашингтон ДСге бир 2 сааттык жол калды. Биздин Вашингтон ДСге бараткан эң негизги максатыбыз биздин Кыргызстандын паспорту, загранпаспорт, анан айдибиздин суроого бүтүп калган. Посольствого чалсак, келиңиздер деп аппоинтмент кылышкан. Аппоинтмент деген качан келесиздер, саат канчада келесиздер деп тактала турган убакыт. Биздики 3-күнү түшкү саат 2-де. Азыр номерге кирели да, мен номерди сиздерге бир сыйра көрсөтүп коеюн. Ушундай номер экен. Көп гостиницаларда ушундай кирип келгенде эле мыякта үтүктөгөн оборудованиялар болот. Үтүк мыякта турат, кийимдерди бул жака илип койсо болот. Анан бул ваннасы экен. Ушундай ванна экен, достор. Бардык эле гостиницалар окшош. Бул жака Американын кызык жери, үстү жака свет болбойт, жалаң светильниктерди коюп коет. Бул жакта бир кровать, экинчи кровать. Анан обязательно телевизор болот. Телевизор, микроволновка, холодильник. Анан бул кофе жасаган машинка экен. Бул письменный стол, мусорный бачок. Бул жакта болсо хитер деп коет. Болгону ошол, достор. Эртең күндүз кетердин астында ушул шаарды бир сыйра дрон учуруп тартып кетебиз. Мына бул жактан кечки шаар көрүнүп атат. Өтө деле бийик эмес, бирок
Eski шаар, eski зданиялар абдан көп. Мына жана көрсөткөн 5 этаж паркинг экен. Анда мейлиңиздер достор, эртеңкиге чейин эртең видеобузду улантабыз. Так, достор, эки полицейский машина келди. Америка. Паркингтин үстүнө бир бала чыгып отуруп алыптыр. Секирип кетпесин деп эки машина менен полицейскийлер келди да үстүнө чыгып кетти. Сүйлөшүп атат.
Баланы алышты, ар жакка сүйрөп кетишти. Мына разборки кылып атышат. Полицейскилердин машинасын жакын көрсөтүп коеюн, достор.